Менин атым Курманбаева Аида Жеңишбековна. Сокулук районунда Кызыл Туу айылында жашайбыз. Бул келечек турак жай кооперативи тууралуу ошол интернеттен, YouTube каналдарынан көрүп, андан кийин келгенбиз. Чынын айтсам, биринчи ишеним болгон жок. Көпкө чейин YouTube'дан үй алдык деген берүүлөрдү көрүп атып, андан кийин ишенип ошого кадам таштап келдик. Мага оформление болду. Келишимди өзүм түзгөм, ооба. Жолдошум экөөбүз келгенбиз, андан кийин негизги келишимди $33.000 алалык деп сүйлөшкөнбүз. 2.800.000 сом менен, ооба, сом менен, биякта келишим сом менен түзүлөт экен, ооба. Ошонун ичинен ай сайын 17,5 сомдон төлөп аттык, 6 ай төлөдүк. Мындан аркы төлөмдү биз 9 жылга 20.000 сомдон деп түздүк келишимди. Өзүбүздүн кабылыбыз менен келишим түзүлдү. Так, мынакей могу документтер. Үйдүн тех паспорттары бар. Ушундай келишимдерди түздүк, мынакей. Биз ошол Бишкек шаарындагы 7-микрорайондон алдык, 2 бөлмөлүү. Даяр үй, жаңы түшкөн эмес, даяр үй, барып ремонту менен, эмеректери менен калтырылып атат, ооба, кирип эле жашаганга болот, Кудай буйруса. Өзүбүз үстүнө акча кошууга туура келип калды. $1,500 үстүнө коштук да. Эч кандай кыйынчылык болгон жок. Мен бул турак жай келечек кооперативине өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирет элем. Анткени себеби ошол ай боюнча төлөмдөрдү убактысында жүргүзүп аттык. Андан кийинки мынакей кезегиңиз келди деп сүйүнчүлөшкөндөн кийин өздөрү дагы ошол үйлөрдү мага сунушташты, көп жардам беришти. Мен абдан ыраазымын. Чоң рахмат сиздерге. Эми бизге бул келечек кооперативи ошол өзүбүз келип кезекке тургандан кийин эле айткан, үй караштыра бергиле. Силерге ошол үй акча даяр болгондо, ошол өзүнүн мезгили кезеги келгенде 1 ай деле убакыт берилет. Ошонун ичинде үй табыш керек депчи эрте эле карап, биз деген рекламаларга карап аттык. Алдын ала биз көп жакка кайрылып, үйлөрдү тандап, өзүбүзгө даярдап койгонбуз. Биз деген кезегибиз келгенде бат эле 1 жуманын ичинде эле үй алдык. Мен ошол үй издеп, үй алалык деп алдына максат койгон алуучуларга ошол кооперативге сөзсүз түрдө кайрылгыла деп айтат элем. Себеби деген мага үй алганга абдан чоң жардам беришти, акчалай жардам берип атышат. Ошону деген биз деген 9 жылдын ичинде кутулабыз деп өзүбүзгө да максат койдук. Ишениңиздер, бул деген чындык экен. Чындыгында бул акчаны кызым өзү 2 жыл иштеп, чет мамлекетте иштеп топтоп келди. Андан кийин деген биз ошол алып келген акчасы даяр үйгө жетпегендиктен, андан кийин ошол келечек кооперативине кирип, алардан дагы кошумча акча каражатын алып, андан кийин үй алып атабыз, Кудай буйруса. Ушинтип чогултуп келип, ошол кооперативге салып, андан кийин дагы чет мамлекетте иштеп сала берсе болот экен. Тез аранын ичинде эле кутулуп калып, ошол үйдүн ээси болуп калышат деп айта алам.